Былтыр өткөн биринчи элдик курултайга 1000ге чукул делегат келсе, быйыл өтүп жаткан экинчи элдик жыйынга 700гө жакын делегат катышты. Адегенде элдик жыйындын улуттук кеңешинин курамы бекитилип, ага 17 мүчө шайланды. Курамдын төрагасынын орун басары болуп, Нарындан барган делегат Баатырбек Исмаилов дайындалды. Ошондой эле эсептөө комиссиясына мүчө болуп шайланган 13 делегаттын бири Теңиртоолук Асылбек Орозобаев болду. Ошентип улуттук кеңештин төрагасы Абдылдаев Муктубек Юсупович шайланды. Орун басары болуп Абдыразаков Эркинбек шайланды. Исмаилов Батырбек шайланды. Куттуктап коелук жана улуттук кеңештин мүчөлөрүн мен бияка чакырайын. Андан соң өлкө башчы Садыр Жапаровго сөз берилди. Анда ал 1 жыл аралыгында аткарылган иштер, алдыга коюлган максаттар боюнча кыскача маалымдады. Анда белгиленгендей жыл ичинде өлкө аймагы боюнча 700гө чукул билим берүү мекемелери бүткөрүлүп, ишке берилген. Ошондой эле өлкө казынасынын каржылоосу менен бир нече ишканалар ишке кирип, ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жеткени маалымдалды. Элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 пункттан турган иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Анын ичинен 68 сот, укук коргоо органдарына караштуу маселелер, 1548 социалдык экономикалык маселелер, 313 жер менен байланыштуу маселелер, 1253 суу сактагыч, ишканалар сыяктуу чарбалык иштерге байланышкан ар түрдүү маселелер болчу. Бул 3182 иштин 358-и аткарылды, 2200-ü аткарылууда турат, 523-ü өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат. Бир катар маселелерди аткарууга убакыт талап кылынууда, ошондуктан алар боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ал эми аткарыла элек иштер боюнча тиешелүү жетекчилер менен иш алып барылууда. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдө жасалып жаткан иштер тууралуу кененирээк маалымат китепче түрүндө жарыяланып, сиздерге таратылып берилди. Ага кошумча жасап жаткан ишибиз тууралуу жогоруда тартууланган видео фильмден дагы жетиштүү маалымат алдыңыздар деп ойлоймун. Мен алардын баарын айтып убакыт коротпойн, айрымдарына гана токтоло кетейин. Ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөр эле басып өттүк. Регламентти кармасаңыз. Ошентип жарыш сөзгө кезек жетип, айбактардан шайланган делегаттарга сөз берилди. Алыскы Баткен облусунун Кадамжай районунан келген делегат элеттеги сугат суу, мектеп, бала бакча боюнча 3 маселе көтөрдү. Республикалык деңгээлде чечиле турган бир топ маселелер бар. Мисалы, суга суунун тартыштыгы, мектеп, балдар бакчасы сыяктуу. Бизде бир дагы типовой мектеп же балдар бакчасы жок. Жашы менден бир топ улук камгыш менен салынган мектептер алигече бар. Алардын ичинде айыл тургундары былтыркы биринчи элдик курултайга эң зарыл болгон 3 көйгөйдү сунуштаган эле. Бирок тилекке каршы бирөөсү да чечилбей калгандыктан, кайрадан ошол 3 маселени быйылкы экинчи курултайга дагы сунушташты. Алар суга суунун тартыштыгын жоюу, чек ара аймагындагы айылдарга өзгөчө статус берүү, мөмө жебиш багытында логистикалык борбор куруу. Мындан сырткары элдик жыйында өлкөнүн келечеги, анын өсүп өнүгүүсү үчүн сунуш пикирлер айтылды. Алсак Ысык-Ата районунан келген делегат Бекташ Далыбаев мектеп программасындагы айрым сабактардын окуу куралдары орус тилинде гана калганын билдирип, аларды кыргыз тилине оодары сунушун билдирди. Билим берүү министрлигине дагы бир айта кетүүчү бир көйгөйлүү оюм бар. Ошону айта кетпесем болбойт. Биз урматтуу президентибиз Садыр Жапарович эмне айтып кетти, улуттук тилге маани беришибиз керек деп. Мен ошол боюнча айткым келди. Бизде баарыбыз билгендей эле билим берүүдө география деген сабак бар. Ошол география сабагы карта, атлас менен коштолуп өтөт. Себеби биз жерибизди тааныш үчүн ошол география сабагын окуйбуз. Ошол географиялык атлас Россиядан чыгат дагы орус тилинде, биз эгемендүүлүктү алгандан бери жалаң орус тилинде келет. Россиядан Кыргызстандын физикалык географиясын 6 класска, ошол Россиянын картасын көргөзүп алып анан ошол жактын дарыяларын, тоолорун көргөзүп окутабыз. Өзүбүздүн Кыргызстан жөнүндө маалыматтар жок. Карталардын баары орусча жазылган. Балдар, кичинекей балдар сурашат, Далина деген эмне, река деген эмне деп кээ бир учурларда.
ошонун баардыгы кыргызча жазылып, ушу биз эгемендүүлүктү алгандан бери кыргызча чыгып берсе абдан жакшы болот эле. Мына ушул жаамы журттун башын бириктирген элдик жыйынга чет өлкөлөрдө эмгектенген эмгек мигранттарынын атынан да делегаттар шайланып чакырылган. Алар өздөрү эмгектенген өлкөлөрдө Кыргыз өлкөсүнөн чыккан товарларды сатууну, соода саттыкты тездик менен күчөтүүнү жана Нью-Йорк шаарына консулдук бөлүм ачуу боюнча сунуштарын билдиришти. АКШдагы мекендештерибиздин биринчи сунуштары Кыргыз өлкөсүнөн АКШга келип аткан, импорттолуп аткан товарлар бар. Ошол товарларды өткөрүүдө кээде Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда тоскоолдуктар болот экен. Ошону көзөмөлгө алып бериңиз суранып атышат мекендештерибиз. Экинчиси, Нью-Йорк шаарында дагы азыркы убакта мекендештердин саны өтө көбөйдү. Бул мекендештерибиз дагы бир консулдук кызмат алуу үчүн атайын консулдук бөлүм суранушууда. Жана Канада менен Түштүк Кореяда дагы ушул эле суроо консулдук кызматтарды суранууда. Жана эмгек социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан Корея тилин билген бир адисти, юристти суранушууда. Элдик жыйындын биринчи күнүнүн экинчи жарымында Нарын районунан делегат болуп барган Амантур Кайкеев сөз алып, трибунада район аймагында бир нече көйгөйлөрдү көтөрдү. Тактап айтканда, Нарын районундагы шагыл болуп турган 157 чакырым жолго асфальт төшөө, тешик писерин куруу жана 75 орунду райондук оорукананы дарт аныктоо борбору менен ачып берүү сунушун билдирди. Биринчи маселе бул алыскы биздин тоолуу Нарын районунун эли медициналык жактан тейлөө үчүн тийиштүү оорукана, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жоктугу, ошондой эле диагностикалык борбордун жоктугу. Ошондуктан Нарын районунда диагностикалык борбор куруу жана райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун түзүү менен 75 койкалуу оорукана ачуу учурдун эң орчундуу талабы болууда. Экинчи маселе Нарын районунда токтоп калган жогорку Нарын ГЭС каскадын курууну улантуу. Үчүнчү маселе ааламга жол айылдан башталат дегендей, Нарын районунун айылдары алыс жайгашкандыктан жол маселеси кыйынчылыктарды жаратууда. Алып айтсак, Үчнөра автожолу, Улахол жер көчкү жолдору, мамлекеттик маанидеги эмгек тала айыл аймагынын 10 арча ашырма жолу, Нарын Оруктам жолу, жалпы район боюнча 157 километр жолду асфальттоо маселесин карап бериңиздерди өтүнөбүз. Ажобуздун жана өкмөт башчыбыздын жанагы билдирүүлөрүнө караганда, эмдик жылдан баштап жакшы миңдеген километр жол салынат деп атат. Ушуну биздин Нарын районунан баштайт деген ишеништебиз. Ошондой эле элдик жыйында чек арага чектеш жерлердеги дарыялардын жээк эрозиялары да көтөрүлдү. Мындан сырткары жыйынга катышкан 695 делегаттан өлкөнүн өсүп өнүгүүсү, экономиканын көтөрүү, улуттун улуулугун даңазалоо, табиятты таштандыдан арылтуу, кыйрап калган өндүрүштүк ишканаларды жандантуу боюнча жүздөгөн сунуштар айтылып, элдик жыйындын биринчи күнү жыйынтыкталды. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.